Кече Борборгалада ишембилик өттү. Шаардыктар, студенттер, муниципалдык органдардын кызматкерлери калааны тазалоого чыгышты. Ишембиликке президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Өлкө башчы парламент төрагасы өкмөт башы менен биргеликте көчөт отургузушту. Президент журналисттердин суроолоруна жооп берип жаткан учурда жашылдандыруу жана бак өстүрүү иши ал үчүн эң жакын иш экендиги белгилүү болду. Алмазбек Атамбаев мектеп курагында ата-энесине жардам берип, сугатчы болуп дагы иштегенин айтып берди. Өлкө башчы ошондой эле кезегинде короо тазалоочу, от чагуучу кызматкер болуп дагы иштегенин айтты. Улан Бакиров ишембилик тууралуу. Жаздын келиши менен айлана чөйрө жашылданып, бактарактар бүчүр байлай баштады. Анын үстүнө быйылкы жаз жылдагыдан эрте келип, күн февралдын аягында ысып баштаган. Мындан улам 12 март өлкөдө жалпы республикалык ишембилик деп жарыяланган болчу. Ишембиликке президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Мамлекет башчысы өз колу менен дарак отургузуп, дароо сугаруу ишин да аткарды. Президент баштаган ишембилик ботаникалык бакчада өттү. Ага өкмөттүн өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары да активдүү катышты. Төрага президент, премьер-министр баш болушуп бул жерден субботник өткөзүп келатабыз. Чындыгында бул жерден биздин элибизге жакшынакай бир бакча, бак боло турган, биздин муундарга кала турган бак экен. Биз ушинтип ретке келтире берсек, мен ойлойм, акырындык менен мунун баары ретине келет. Чында эле биякта мен айтпайм, эс алам деген киши келсе, анан кийин таштандылар жатса, анан курай басып жатса, адамдын эс ала турган көңүлү дагы чөгүп баштайт да. Ошол себептен мындай келгенде баары рети менен болуп, баары таза болуп, бактын баары гүлдөп турса, адам да эс алат да. Бул жерде өтө бир кездешүүчү өсүмдүктөр өсүп турганын көрдүңүздөр. Негизи буну биз сакташыбыз керек. Керек болсо бир жылда бир жолу субботник кылбай, ар дайым ушул жерлерди тазалап алып турсак, биздин шаарыбыздын көркү болот эле. Ал эми ишембиликтин өтүшүн мамлекеттик экотехникалык инспекциясы көзөмөлгө алды. Алар республика боюнча кайсы мекемелер кандай иштерди аткарганын текшеришип, тиешелүү жыйынтыктарын өкмөткө беришмекчи. Аны менен текшерүүчүлөр өздөрү бөлүнгөн аймагында да ишембилик өткөрүштү. Шаар боюнча көзөмөлгө алып атабыз. Эң негизинен эми биз ушул экология жагын карап аткандан кийин биз бардык ушул шаардыктарды чакырып кетет элек тазалыкка. Биздин жерлерде дагы областтарда, райондордо бардык жеринде 780 киши бүгүнкү күндө ишембиликке чыгышты. Ишембиликке Бишкектин жогорку окуу жайларынын жатаканаларында жашаган 170 студент да чыкты. Жатакананын жаштары деген уюмга бириккен студенттер жеке демилгеси менен калаадагы Үмүт Надежда борборунун короо жайын тазалап, бак тарактарынын түбүн жумшартып, кыркып, актап иретке келтирип, кол кабыш кылышты. Бишкек шаары боюнча 15 жатакана чогулттук. Биздин негизги алдыга койгон максатыбыз таза шаар үчүн болчу. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген карылар үйүнө, балдар үйүнө жардам берүү. Бизде көп кол, биз тазалыкка көбүнчө көңүл бурдук. Ошон үчүн атайын ушул жерди тандап алдык. Айлана чөйрөнү тазалоо иштери да аймактарда кызуу өттү. Парктар тазаланып, дарактар отургузулду. Деги эле кыш ичи топтолуп калган таштандынын көбү жалпы республикалык ишембиликтин аркасында тазаланып калды. Өкмөттөн билдиргендей, мындай ишембиликтер жайга чейин байма-бай уюштурулуп турмакчы. Улан Бакиров, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Жума Кайрык.